Эки мансапты тең жараткан Алла субханаху ва тааля берип, Юсуф алейхиссалам ушундай жоопкерчиликти алды дейт. Бир дагы арызданган, бир дагы ачка калган киши болгон эмес дейт. Бардыгына адилеттүүлүктү тургузду, баарына боорукер болду, баарын жараткан Алла Тааланын динине аларды чакырып, өзгөчө ошол бадыша Юсуф пайгамбардын колунан ыйман келтирип мусулман болгон. Мисирдин бадышасы. Жакшы жашоо болду, аманчылыкты тургузду. Өкмөттүн бардык жоопкерчилигин алып, эч кандай буга кыйынчылык болбоду, жараткан Алла Тааланын жардамы болуп. Ошондо дагы тафсирдин имамы Мужахид рахматулла алейх деген бар. Имамы тафсир Мужахид рахматулла алейх бул айтат, улуу мансапка жеткенде дагы жараткан Алла Тааланын динин тургузуу, өкүмдөрүн таркатууда эч бейкапар болгон жок дейт. Демек өзүнүн негизги максаты Алла Тааланын динине чакыруу болчу, ошону үзгүлтүксүз, кемчилдиксиз Юсуф пайгамбар өзүнүн пайгамбарчылык милдетин аткарып турду дейт. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ деген акыркы аят ушул эле. Ахиреттин сообу ыйман келтирип, Кудайдан коркуп күнөөлөрдөн сактанган адамдар үчүн жакшыраак деген дүнүйөнүн мансабы берилди. Дүнүйөнүн эң бийик дөөлөтү бадышачылык дагы берилди. Бадышачылыкты дагы өтө таза, өтө туура, так, адилеттүү өткөрдү. Ошондой болсо дагы ахиреттин алдында канчалык улуу мансап болбосун, эч кандай эмес экен Алла Таала айтып атат берди. Вала ажрул ахира, ахиреттин сообу, ажри бул жакшыраак экен. Кимге десе Юсуф пайгамбарга элеби же башкабы десе жок. Ким ыйман келтирсе, лилладина аману. Мынакей Алла Таала Кур'ан-ы Каримде кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга кимдин ыйманы болсо, такыбасы болсо, ошол үчүн ахиретте бериле турган сыйлык, ажыр сооп ал жакшыраак деп койду. Демек ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар экен. Алла Тааладан улуу даража алганга, түбөлүктүү Алла Тааладан бактылуулукту алганга ар бир эркекте, ар бир аялда, ар бир жашта, ар бир карыяда мүмкүнчүлүк бар экен. Демек бадыша болуп туруп да бактылуу болсо болот экен. Бадыша болуп туруп да Алла Тааланын кулчулдугун аткарып, Алла Тааланын кулдарына боорукер болуп, адилеттүүлүктү тургузуп, Алланын алдында улуу даражага ээ болсо болот экен. Мынакей ушунун бир мисалы Юсуф пайгамбар. Демек ахиреттин ажыр сообу дүнүйөнүн неmatына караганда бир канча эсе жогору деп айтып атат. Юсуф алейхиссалам өзүнүн ошол бийликти жүргүзүүдө, элдерге рахат жеткирүүдө эми мындай мисал дүнүйөнүн тарыхында болгон эмес дейт. Өзгөчө түштүн жорулуусунда мурунку сабактарда айттык эле, арык 7 уй, 7 семиз уйду жеп койгону. Юсуф пайгамбар буну билет эле дагы, биринчи 7 жыл молду болот, түшүндүү болот, аябай жараткан Алла Тааланын ырыскысы чачылган мезгил болот. Ошондуктан деп алдына ала эле Юсуф алейхиссалам даярдыкты көрдү. Андан кийин 7 жыл каатчылык келет, кыйынчылык келет, ачарчылык келет, ошого даярданды. 7 жыл ачарчылык, кыйынчылык келгенде Юсуф пайгамбар дагы эл менен бирге эле орозо кармап турду. Эмне үчүн десе, ачкалардын сезими ачкачылык кандай болот экен? Менин жүрөгүмөн кетип калбасын деп. Эли менен бирге, эли ачка болсо ачка, ток болсо ток. Мына чыныгы бадыша, мына чыныгы пайгамбар, чыныгы Алланын кулу деп ушуну айтса болот. Дагы өзүнүн кол алдында иштегендер дагы эми бадыша андай кыйынчылыкты көтөрбөй койсо деле болмок эле. Бирок элдин башындагы түйшүктүн сезими, кыйынчылыгы менин жүрөгүмөн узап кетпесин деп ушуну карманып атат. Бул бир. Экинчиси, өзүнүн ошо кол алдында иштеген чоңдордун баарына бир күндө бир эле жолу тамак бышырганга уруксат берген экен. Что булар дагы элдин башына келген каатчылык, элдин башына келген ачарчылыкты булар дагы сезип турсун депчи. Ушундай кылып кыскасы
Keyinki ayatda aytat: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve caa ihvatu Yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum ve hum lahu munkirun." Kıskası, kaçan kaatçılık bolganda Yusuf aleyhisselam'ın ağaları kelişti. Son ağa kirişti. Yusuf aleyhisselam Mısır'da padişah. Palestina'nın bir çetinde olgan Kanaan degen yer, İbrahim paygambar, İshak paygambar, Yakup paygambar, Yusuf paygambarlarına mazarlar oşol yerde. Oşo Kanaan'ga açarçılık gelip, Yakup paygambardın baldары Binyamin'di үйüne taştap koyup, onu ten Mısır'ga gelip, açarçılıktan kıynalıp, anken uğat Mısır'dın padişası şu bir jumşak jürek, taza adam eken. Bolbosalar bilbeyt Yusuf eken. Anan oşol жерден anан keyin Kanaan'dan bular gelet. Yakup paygambar Binyamin'di jönötpöy koyat. Binyamin, sen bu jerde tur, meni karap tur, men garip kaldım dep, anı jönötpöйт dagы 10 balasın bar. Oşo padişaga barıla dep. A Yusuf paygambar olsa, oşol uçurda her bir adamga özünün akçası menen gelet. Bирок kандай bayыбы кембагалбы карабастан туруp, bir vasak dep koyot. Bir vasak degeni 195 kilogram buğday verip durat. Bir tö. Bir töölük dep koyot eken bunu üçün. Şu 195 kilogram buğdaydan verip durgan bolat. Şunu aytып atat. Ve caa ihvatu Yusufa. Yusuf paygambardın bir tuğandары Binyamini yok, kalgan onu. Allar keldi. Fadakhalu aleyh. Yusuf paygambarga girdi dağı. Fa'arafahum. Yusuf paygambar alardı tanıdı. Yusuf paygambar alardı tanıdı. Ve hum lahu munkirun. Alar Yusuf'tu tanıgan yok. Munkirun degeni mınday bir joçun, betanış, şunday alardı bir tanıgan yok. Şu yerde emi alımdarыбыз aytatlar. İbn Kasir rahmatullah aleyh mınday deydi. Bulardan emi tanıganların sebebi Yusuf paygambar gelgen adamlardan sorap koyot ele. Sizler Misirlikке okşop koysоңар go. Tiliңер dagы İbrani, eski Jööt tilin İbrani til dep koyot. Sizler başka yaktan geldiңер dep. Allar aytты, biz Kanaan'dan geldi dedi. Ekinci jolu soradı. Sizler mınday şpion emessiңерби depçi. Biz kандай? Jo, muazallah. Allah'dan pana tileyüz. Biz anda şpion emesbiz. Biz paygambardın balasыбыз, Yakup paygambardın balasыбыз dedi. Ha, sizler ataňar gelgen jokpu dedi. Jok, atabız garip kalgan, gözü görбөй kalgan dedi. Şu onoňor elebi ja başka dagı barбы dedi. Aytты, dagı eki bir tuğanыбыз bar ele, kiçinekeyden biri şu jogolup ketken tokoyda dep Yusuf da aytata. Ekinçisi bolsa, uyda kaldı, atamdı karap kaldı dedi. Mınaki uşunu karap durup Yusuf aleyhisselam alarga girgizdi, bir gelgile dedi. Falan وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اِعْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Cana kaçan Yusuf aleyhisselam alardı kerektiği nerselerini dayardatkan soň aytты. Emi ketip jatışkanda atalaş bir tuğanыңарды menin aldıma alıp gelgile. Görбөйсүңөрбү? Men ölçömdü toluk kılıp berip jatamın. Jana konok kütүүчүlөрдүn eň jakşyragymın dedi. Mındayça aytkanda bular uşu gelip her birine birden tö azırkınday bir tö jügü degeni 195 kilogram dam bolat eken. Uşunu berip atkanda bular aytıştı. Yusuf paygambardın bir tuğandары. Bizdin üyübüzde dagı bir tuğanыбыз var. Oşonukun ülüşün dagı bere örbeysizbi depçi. Bul aytты, jok, anda mыйзамга karşı olup kalbayбы? Anı alış üçün bul жерге geliş kerek özü. Özü gelse anan beremin. Bolboso men bere albaymın dep. Bирок ушуларды билгенден кийин падышачылык, меймандостук кылып күтүп алды буларды. Атайы ошол жердеги өзүнүн жан жоокерлерине, кызматкерлерине айтты. Yusuf'tu bir tuğandарын çakırıp alıp keldi dagı özgöçö meyman kıldı bulardı. Özgöçö konok kıldı bulardı.
Анан баарына бир төөдө ошо буудайдын кажетине жараша берди дагы. Анан кетип аткан учурда аларга даярдатып туруп эми айтып атат. Ошо силердин аталаш бир тууганыңар бар го. Буну айтып кетейин. Якуб пайгамбардын 12 баласы болгон. 10 бир энеден, 2 бир энеден. Ошон үчүн аталаш бир тууганыңар деп атат. Аталаш деген атасы бир, энеси бөлөк. Юсуф менен Биньямин атасы дагы бир, энеси дагы бир бунун. Юсуф бул жакта бадыша болуп турат, а Биньямин болсо атасы менен чогуу. Якуб пайгамбар менен чогуу Канаанда болуп турат да. Мынаке Юсуф пайгамбар буларга эми айтып атат. Мына көрдүңөр дейт. Мен силерге толук кылып берип атам, өлчөмдөрүңөрдүн баардыгын. Жана эң жакшы тосуп алдым мындай деп. Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun. Кийин эгер силер аны мен алдыма алып келбесеңер дейт Биньяминдичи, анда мен түшүнгөн болом силер мени алдап атканыңардын. Анын жазасы эми силер үчүн эч кандай өлчөмдү берүүм болбойт, жана мага жакындабагыла деди. Биринчиден убада берди. Юсуф пайгамбар бир туугандарына убада берип атат. Эгерде ошол бир тууганды алып келе турган болсоңор, аталаш бир тууганыңарды, анда мен сөзсүз мынакей силерге өлчөмүңөрдү толук кылып берем. Жана дагы меймандостук кылып, жакшы мен силерди конок кылып күтүп алам деп атат. Ошол эле кезде кичине коркутуусун дагы айтып коюп атат. Эгерде кайра алып келбей турган болсоңор дейт. Ошо баланы алып келбей турган болсоңор, анда силерге не только баланык эмес, силердин өзүңөргө да бербейм деп атат. Өзүңөргө да бербейм, мага жакындабай эле койгула. Калу, алар айтышты мындай деди. Сануравиду анху абаху ва инна лафаилун. Биз аны атасынан айла амал менен сурайбыз. Эттеп мындайча айтканда көндүрөбүз. Биз муну сөзсүз кылабыз, аракет кылабыз, мүмкүн болушунча. Албетте эми калганы атасынын ыктыярында. Биз менен кошо жибереби, жибербейби, бирок биздин колубуздагы мүмкүнчүлүгүбүз не деп атат? Сануравиду анху абаху. Атасын айла амал кылып, эптеп бул жака алып келгенге аракет кылабыз, сурайбыз, муну сөзсүз кылабыз деп булар убада беришти. Ва кала лифитяниhi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Юсуф пайгамбар өз жигиттерине, кызматкерлерине айтты. Алардын азык үчүн берген пулун өз жүктөрүнө жашырып коюп койгула. Качан үй бүлөлөрүнө кайтканда мүмкүн аны таанышар да, балким кайтып келишер деп. Буну чыгып кетип атканда Юсуф пайгамбар мындай деди да: бардына 10 бир төөдөн 195 килограмм азыркы буудайдан салып берип, буларга да Юсуф пайгамбар баарына бекер таркатып аткан жери жок. Бирок бардык элге тегиз болсун деп, көп акча алып келгенине деле ошончо берет. Аз алып келгенине деле ошончо берет. Бир ченеп койгондо элдин баарына тегиз карайын депчи. Анан алып келген ошол мезгилде ошол пул эмнекен, алтынбы, күмүшпү, тыйынбы, эмне нерсе болсо дагы ошону билгизбей баягы жүктөрүнө кайра салдыртып коет. Буну эмне үчүн кылып атат Юсуф пайгамбар? Булар Канаан үйүнө баргандан кийин ачып көрсүн. Азыкты дагы алып келиппиз, буудайды дагы, биз берген акчаны дагы, акысын дагы, пулду да кайра кайтарып берип турго депчи. Эмне үчүн ушундай кылган десе, Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтат, бир канча бул жерде ихтималы бар дейт. Юсуф пайгамбар өзүнүн атасына, бир туугандарына буудайды сатканды жакшы көргөн жок дейт. Ошон үчүн акчаларын кайра кайтарып салып берип койду дейт да. Бул биринчиси. Экинчиси, Юсуф пайгамбар булардын кайра келүүсүн, Биньямин бир тууганын да келүүсүн эңсеп каалаган учуру болчу да. Эптеп буларды кайра алып келиш керек да Биньяминди бул жакачы. Ошон үчүн баргандан кийин акчабыз жок, эми барбайбыз деп отуруп калбасын деп, акчаларын кайра кайтарып салып берип атат да. Чтоб тиги баланы алып келсин депчи. Бул бир.
Андан кейін дағы бір ихтималы Юсуп пайғамбар алардың ақшасын қайтарып берді. Бирок бюджетіне өзінің ақшасын ошол 10 төлік ақшаны қайра қойып қойған дейді. Себеп дегенде бұл пайғамбар да мүмкін атасы билетті Алла Тағаланың пайғамбары да атасы. Ушуну көргөндөн кейін, бұл Месірдің бадышасы ақыларыңарды қайра беріп қойыптыр ғой. Бұны қайтарып алып барып алса болбойт, бұл аманат. Жөн эле салып қойса керек, же адашып салып қойса керек ақчаңарды. Ошон үчүн сөзсүз баргыла деп балдарын қайра жиберет деген үмүттө мына Юсуп пайғамбар ошол 11 туғанын алып келген ақчаларын будайын қошо жашырын түрдө салып беріп қайра жиберген мааниси ушул дейт туғандар. Кийин бул 10 тең Юсуп пайғамбардан шыққандан кейін үйлеріне келеді. Яқуб пайғамбарға жолығат. Атасына бардық ал ахвалды айтып береді. Ушундай бадыша келиптир, Месирдин бадышасы. Өтө меймандос экен, бизди башкача урматтады, ушундай сыйлады деп, فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Мындай деді. Ошентип качан алар өз атасына кайтып барышканда айтышты. О атаке, эми бизге азык берүүгө тыюу салынды. Себеп дегенде Юсуп бадыша айтты. Азык бербейм мен силерге. Ошондуктан сиз инибизди Биньяминди биз менен бирге жибериңиз, азык алып келгендей бололу, жана биз аны сөзсүз сактоочубуз деди. Биньямин менен гана барса ал бере турган болду. Биньяминсиз бара турган болсок, Биньяминдин үлүшү тиякта турсун, биздикин дагы бербей турган болду. Ошон үчүн сиз буну биз менен жибериңиз деп атат. Биньяминдин дагы үлүшүн алып келебиз. Болбосо мүмкүнчүлүк жок деп атат мынакей. Аталарына ушундай деп айтып берди. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Яқуб пайғамбар айтты. Эмне мен силерге мурунку бир тууганын ишенип бергендей, муну да ишенип берейин бе? Алла эч качан Алла Таала эң жакшы сактоочу жана ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Булар бир туугандар айткандан кийин Яқуб пайғамбар айтып атат. Мен силерге ишенбеймин. Юсуп пайғамбарды силер менен кошо жиберип не болдум? Эми Биньяминди да жибере турган болсом кандай болот анда? Буну деле силер барып туруп бир нерсе кылып, жок кылып ире турган болсоңор, карабай кое турган болсоңор, кош көңүл боло турган болсоңор, анда дагы кандай кайгынын үстүнө дагы кайгыны мен каалабайм. Силер го мейли айтып атасыңар. Ва инна лаху лахафизун. Мурда дагы ушинтип айткансыңар. Биз буну жакшы сактайбыз, буну жакшы карайбыз деп Юсуп пайгамбардычы. Азыр дагы айтып атасыңар, Биньяминди ушундай карайбыз, ушундай сактайбыз депчи. Ошон үчүн айтып атат, мына мен силерге эмне аны мурунку бир тууганын ишенип бергендей, муну дагы ишенип берейинби депчи. Алла Таала ошондо дагы булар айткан чакта дагы булар балдары мындай деп атат да. Юсуп пайгамбардан ал бадыша, Юсуп экенин билбейт, жакшы киши экен, коркпой эле коюш керек. Бул баланы алып калбайт, биз менен жибере бериңиз. Бул өзүндө үлүшүн алып келет, биз дагы азык алабыз. Себеп деген жан сакташ фарыз да. Болбосо жөн эле Биньяминди жибербейт эле Яқуб пайгамбар. Жан сактоо фарыз, ал убакта эми азык ошо будай болгондуктан аргасыз анан макул деп атасы ушуга макул болуп айтып атканда дагы айтты эмне деди? Фаллаху хайрун хафиза. Силердин сактооңорду көрдүм го. Кандай сактайсыңар? Алла Таала өзү сактоочу деди. Эми жакшы деп мактап атасыңар. Бадыша жүрөгү жумшак экен, таза адам экен, мээримдүү экен, бизди жакшы сыйлады, ушундай кылып берди. Мына акчаны да кайтарып берди деп айтып атасыңар. Бирок ошондо дагы мен Аллага таянамын. Алла Таалага тапшырамын. Алла Таала эң жакшы сактоочу жана ва хуа архамур рахимин. Ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Ошон үчүн үмүт кыламын Алла Тааладан, ал мени алсыздыгыма кайран үстүнө дагы кайгы бербесин деп. Эми карып калганда ушул
Алымдарыбыздын Ибн Аббас радиаллаху анхума сахабанын айтуусуна караганда 40 жыл өткөн экен туугандар. 40 жыл. Тиги кудукка таштабадыбы? Ошодон бери 40 жыл эми. 40 жыл өткөн экен. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Мынакей жана качан алар өз жүктөрүн ачканда азык үчүн берген пулдарынын кайтарылганын көрүшүп айтышты: "О атакебиз, бизге дагы эмне керек? Манабги, будан башка дагы эмнени каалайбыз? Бизге дагы эмне керек? Мына биздин берген пулубуз да кайтарылып берилиптир. Биз бардык эле, акча алып бардык эле. Жөн келбестен будай да толугу менен келди. Пулубуз дагы, акчабыз дагы кайра кайтарылып берилди. Биз үй бүлөбүзгө дагы азык алып келебиз. Жана өз энибизди сактайбыз. Жана бир төөлүк жүктү дагы ашыгы менен алып келебиз. Бул ашыкча азык бизге өтө оңой келет." Мындайча айтканда, мындайда бул азыркы алып келгенибиз дагы барып келип алып келгенибизге караганда азыр ачарчылык, каачылык учурунда бул бир аз эле болуп калат. Ошон үчүн атаке Биньяминди сөзсүз биз менен кошо жибериңиз. Биз барайлы дагы алып келейли. Болбосо азыр бүгүнкү күндө жашообуз оор, буга салыштырмалуу, бир аз күндөн кийин бул токтоп калат дагы, эч нерсебиз баарыбыз жок кылабыз деп. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Yakup пайгамбар айтты: "Мен аны Биньяминди силер менен бирге эч качан жөнөтпөймүн" деди. "Силер Алланын аты менен мага аны сөзсүз мен алдыма кайтып алып келебиз деп убада бермейинче курчоого эле түшүп калбасаңар." Ошентип качан алар атасына өз убадаларын беришкенде Якуп пайгамбар айтты: "Алла айтып жатканыбызга өзү өкүл, өзү күбө, өзү көзөмөлдөөчү" деп мынакей айтты. Демек бул жерде пайгамбар, Якуп пайгамбар балдарына ушу берейин деп атат Биньяминди. Бирок өтө чоң рискке барып атат. Биринчи Юсуптан айрылып калганы жет, ал дагы аз калгансып, мындан дагы эме болуп калбайын депчи. Ошон үчүн алардан ант менен, Алла Тааланын аты менен ант менен бергиле мага. Кайра алып айтып келебиз деп убада бермейинче мен силерге бермеймин. Пайгамбар, эгерде баарыңар жок болуп кетсеңер, жолдо өлүм келип калса, жада бир кырсыкка учурасаңар, анда бөлөк кеп. Мужахид рахматуллахи алейхи айтат, бул жердеги мына сөз илля айюхата бикум деген сөз айтып атпайбызбы? Курчоого эле түшүп калбасаңар дегендин мааниси баардыгыңар жок болуп кетпесеңер деген мааниде экен. Катада рахматуллахи алейхи айтат, же ажиз болуп, маглуб болуп, эле калып эле болуп калса, анда мейли. Андай биз эми Алла тааныбаа биздеги форс-мажор деп коебуз го. Ошондой эле ситуация болуп калбаса, силер ант ичкиле, ошондо алып анан мен силерге жиберемин деди дагы. Макул деп ушуга сөз айтылганда, мына айтып аткан сөзүбүзгө Алла өзү өкүл, вакил деген сөз иштин оңунан чыгаруучу, иш тапшырылса ага кыянат кылбай жакшы бүтүрүүчү деп анан мына кошуп берди. Куда кааласа Биньямин менен чогуу барган күнүн кийинки сабакта айтып беребиз иншалла.